Лейл сүрөсү. Бул сүрөдө Аллах таалам «Валлейли ида ягша» караңгы каптап келген түнгө ант. «Ван-нахари ида тажалла» жарыгын чачып келген күндүзгү күнгө ант. «Вама халака закара вал унса» эркек жана аялды жараткан затка ант деп Аллах таалам өзү менен да ант ичип. «Инна са'якум лашатта» албетте силердин аракетиңер ар кандай, силердин умтулууңар ар башка. «Фа-амма ман а'та ваттаqa» ким садака берсе жана такыбалык кылса, «васаддаqa бил хусна» жана жакшылыкты тастыктаса, ла илаха иллаллах келмеси исламды аныктап, тастыктап ишенсе, «фасану яссируху лил юсра» биз ага жакшылыкты, бактылуу жашоону жеңилдетип коебуз. «Ва амма ман бахила вастагна» ал эми ким байлыгын Аллах жолуна сарптоодон сараңдык кылып, бакылдык кылса, Аллах тааламга муктаж эмесмин десе, динге кызмат кылууга да муктаж эмес деп сараңдык кылса, «ва каззаба бил хусна» жана ыйманды жалган десе, «фасану яссируху лил усра» биз ага түйшүктүү, бактысыздык жолду, оор жолду жеңилдетип коебуз дейт. «Вама югни анху малуху ида тарадда» эгер ошол адам тозокко малынып, тозокко ыргытылган кезде, анын бул дүйнөдө жыйнаган мал мүлкү эч кандай ал адамга пайда бербейт. «Инна алейна лал худа» чындыгында туура жолго баштоо, хидаят бул биздин колубузда, бизге таандык. «Ва инна лана лал ахирата вал ула» чындыгында акырет жашоосу да, бул дүйнөдагы бардыгы бизге таандык. «Фааңдартукум наран таладда» мен силерди жалындаган, алоолонгон тозок менен эскертпедимби же эскерттим. «Ла яслаха иллал ашқа» ал отко шорук аткан адам гана кирет. Ал отко, тозокко бактысыз адам гана кирет. «Аллази каззаба ва тавалла» себеби ал исламды жалган деген, чындыктан жүз бурган. «Ва саюжаннабухал атқа» ал эми такыба адам ал тозоктон алыс болот. Ал кандай адам? «Аллази ю'ти малаху ятазакка» ал мал мүлкүн Аллах жолуна берип, сараңдыктан, бакылдыктан өзүн тазалаган киши. Малын, мүлкүн Аллах жолуна да берип, ятазакка тазаланган киши. «Омали ахадин индаху мин ни'матин туджза» болбосо ал киши эч кимге карыз эмес, эч кимден кутулуп берүүчү карызы болуп, же бир акысы болуп, ошону кутулуп берейин деген жок. Мындайча айтканда бардыгын ыхлас менен кылды. Жакшылык кылганга жакшылык кайтарып берейин деген жок. Эч кимдин жакшылыгы жок болсо дагы жакшылыктын үстүндө. Эмнеге? «Илля тига важхи роббихил а'ла». Себеби анын бардык кылган жакшылыктары Аллахтын ыраазылыгы үчүн эле. «Вала сауфа ярда» жакында мына ушундай адамды Аллах таалам өзүнүн сыйлыгын берип, ал адам ыраазы болот. Алымдар айтат, ушул акыркы аяттар Абу Бакырга арналып түшкөн деп. Абу Бакыр жашоосунда ушундай улуу сахаба, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң жакын сахабасы, халифалардын эң абалкысы, керек болсо ушу камчысы жерге түшүп кетсе да бирөөнү жумшабастан өз алган эч бир адамга бир кылган жакшылыгын жакшылык деп көргөн эмес. Ал адамдан жакшылыкты үмүт кылган эмес. Башка бирөөдөн ушунун акысын берсе мындай деп. Бүт кылган ишин, жашоосун бардыгын Аллах таалам үчүн арнап өткөн деп. Андан кийин жалпы маанисин айттык. Бул сүрөдө, Лейл деген түн деген сүрөдө Аллах таалам бир нече нерселер менен ант ичти. Ошонун ичинде каптап кирген түн менен, жарыгын чачкан күндүз менен, жана эркек менен ургачыны жараткан Аллах таалам өзү менен, жана аят тулап «Инна са'якум лашатта» чындыгында силердин аракетиңер, умтулууңар ар башка, ар кандай. Эмне менен касам иче турган болсо, ал нерсе улуу. Аллах каалаган нерсеси менен касам ичет. Ал эми адам баласы каалаган нерсеси менен ант иче бербейт, тек гана Аллах таалам менен ант ичет. Ант ичкен кезде ошол бир нерсени тастыктоо, ал нерсе мындай олуттуу экенин кабар берет. Себеби түн дагы адамды ойготуучу Аллах тааламдын бир белгилеринен, аяндарынан кечикпестен өз убагы менен кыямат кайымга чейин ушу күн түн болуп караңгы каптап келет, кайреттемен жарык кирет. Мына ушул нерседен адам баласы пайдаланып калабы? Жарык киргенде түндү күтпөй, түн каптап киргенде күндүздү күтпөй, жашоосу тамак үчүн, уйку үчүн, шахват үчүн гана өткөрбөстөн, бара турган жагына кам көрүп, алыстап бараткан жагынан алдыга болгон умтулуусун, аракетин үстүндөбү дегендей. Жана ошондой эле Аллах таалам ошо эркек менен аял бирдей эмес экени,
Аялдын өзүнүн бир сыпаттары бар, эркектин өзүнүн сыпаттары бар. Аллах таалам бу жерде ачык анык айырмалап жатат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө фитраты бузулгандар жана адашкан адамдардын пикиринде аялды эркектей кылгысы келет. Эркек иштеген иштерге аял ылайык келбейт. Мына ушундай айырмачылыктар бар. Керек болсо мүнөздөрүндө, кабыл алуусунда, сезимдеринде, жүрүм турумда Аллах таалам айырмалап жараттым дейт. Түн кандай караңгы болсо, айрым адамдарда жашоосу ушундай бир караңгылыкта өтүп кеткендер бар. Айрым адамдар күндүздүктөй жаргын чачкан, күндөй болуп жашоосунда пайдалуу болуп өткөндөр, өмүрүн пайдалуу өткөргөндөр бар. Ушул бир түн менен күндүздүн аяндарындай эле адамдардын арасында дагы караңгы түндөй, айрымдары жаргын чачкан күндүздөй. Эмнеге? Себеби инна са'якум лашатта, силердин аракетиңер ар башка. Кээ бир адамдар жалкоо болот, кээ бир адамдар аракетчил болот, кээ бир адамдар кайрыгер болот, кээ бир адамдар ныксыраган, өзүнө да күйбөгөн, бараткан жагына да кам көрбөгөн. Себеби Аллах таалам өзү аныктап тастоо, силердин аракетиңер ар башка. Мына ошондуктан адам жанындагы же досторунан, же туугандарынан, же эл журтту карап, элдин баары эле ушундай жүрбөйбү? Алар көргөндү мен деле көрөрмүн. Адам өзүнө күйүш керек. Аллах таалам бизге ыктыяр берди, кудурет берди адам деңгээлинде. Аялга аялдай, эркекке эркектей аяндарды берди ойгонсун деп. Күндүн чыгышы, караңгы түндүн келгенде айдын чыгышы, наристе болуп бул дүйнөгө төрөлүп, картайганга чейинки аралык күчкө толот, анан орто жашка барат, акыр барып кайра алсырайт, чачтары агарат, жүзүнө тырыш-пырыш басат. Ушунун баары өлгөнчө бул баары Аллах тааламдын ырайымы, мээрими. Ушу адам кайдыгер болуп, өзүн таштап салбасын. Өзүн өзү кам көрбөй, бара турган жерине азык албай узап кетпесин бул дүйнөдөн. Мына бул сүрөдө дагы Аллах таалам дагы баса белгилеп, каптап келген түнгө ант кылам деп тастыктап, жарыгын чачып келген күндүзгө ант кылам. Эркекти менен аялды айырмалап жараткан Аллахка ант кылам. Чындыгында силердин аракетиңер ар башка деп. Аллах таалам бизге аракет кылган адамдардын тобуна кошсун. Ошондой аракеттин үстүндө жүрүүгө насип кылсын, ийгилик берсин баарыбызга. Аллах таалам айтат: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ал эми ким жакшылыкка умтулуп, арам нерседен алыс болуп, такыбалык кылса, Аллахтан келген вахи, ла илаха иллаллах, ислам, пайгамбар алейхиссалату вассалам, бүт бул Алланын ырайымы, көрсөтмөлөргө тастыктап, ишенип, аныктап, якын менен кабыл кылса, фасануяссируху лил-юсра, аны биз жеңил жолго жеңилдетип коебуз дейт. Жеңил жол, бакыттын жолуна жеңилдетип коебуз. Эгерде биз Аллах менен чынчыл болсок, якыныбыз менен, Аллахым, сенсиз биз куткарыла албайбыз, ийгиликти таба албайбыз, ушул чындык жолдо дагы жүрө албайбыз. Мен алсызмын деген нерсени Аллахка жалынып жалбарып дуа кыла турган болсок, колубуздан келген аракетти кылсак, колубуздан келишинче арам дегенди арам деп билип, адал дегенди адал деп билип, буйругуңду аткарайын, тыйганыңан тыйрайын, Аллахым мага жардам бер деп, Аллахтан келген аяттарга, белгилерге ынанып, ишенип тастыктасак, Аллах таалам ушул хидаят жолун бизге жеңилдетип коет. Себеби биз чынчыл болдук. Аммаман а'то ваттако. Чынчыл болгондо адам курбанчылык кылат, ал аракет кылат. Күчү жетишинче тытынып аракетин жасайт. Аны көргөн Аллах таалам ага назары түшүп, ишин, сөзүнө, амалына, жашоосуна Аллах таалам жеңилдик берет. Кайдыгерликтен арылтат. Ошон үчүн адам аракет кылып, такыбалык кыла бере турган болсо, бүт буйруктар жеңилдетилет ага. Балким арам иштер, бузук иштер жүрөгүнө жек көргөзүлөт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам: "О Аллахым, биздин жүрөгүбүзгө иманды, жакшылык амалдарды сүйкүмдүү кыл, жаман иштерди, арамдарды бизге жек көрө турган кыл" деп. Мына ошо жеңил жолдо, жакшылыктын жолунда жүрүп калган адамдар оор күнөө иштер, жаман иштер жүрөгүнө жек көрөтүлөт. Ага кызыгып кароо эмес, аны жек көрөт. 5-аят: "Фааммаман а'та ваттака ва саддака бил хусна фасануяссируху лил-юсра" деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам оанда да суралган: "О Аллахтын элчиси, биздин бара турган жерибиздин баары аныкталып калган болсо, ушунча курбанчылык кылып, мээнет кылып, аракет кылып, анан барып тозокко түшүп калсак, эгерде бирөөнүн бешенесине тозок деп жазылган болсо, эмне пайда амалдан" деген да. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ошондо да айткан: "Ар бир жаратылган махлукат эмнеге жаратылган болсо, ошол нерсе жеңилдетилет" деп. Аллах таалам ыктыяр берген, жолдорун баарын көргөзүп берген, адам өзү тандайт. Каяка баратканын Аллах таалам билүүчү алдыдан. Эгерде бакыттын жолунда бараткан адам, бактылуулуктун жолдору жеңилдетилет. Тозокко бараткан адамга тозоктун амалдары жеңилдетилет.
Ошон үчүн бейиш оорчулуктар менен мындай адамга жакпаган нерселер менен курчалган. Ал эми тозок шахваттар менен курчалган. Күнөө иштер адамга жеңилдетилген болсо, ошолорду жеңил эле калп айтып койсо, жеңил эле алдап койсо, жеңил эле кыянат кылып койсо, жеңил эле бирөөнүн малын уурдап ала турган болсо, жеңил эле ушак кылып койсо, жеңил эле бирөөлөргө чоң күнөөлөр белгилүү да. Ошолорду эч коркпой эле кылган болсо, анда адам тоо кылып, коркуп, өзүн эсеп кысап кылыш керек. Андан кийин аятты улап Аллах Таалам: "Ва амма ман бахила вастагна ва каззаба бил хусна фасануяссируху лил усра ва ма югни анху малуху ида тарадда". Ал эми ким сараңдык кылып, текебер болуп, Аллахка өзүн муктаж тутпаса, жана Аллахтан келген аят белгилерге, келимеге, пайгамбардын жолуна жокко чыгарган болсо, жалган болам деп. Келе бар да, ким көрүп келиптир ал жакты. Акыретке ишенбеген адам сараң болот. Мындай садака кылгысы келбейт, же чыгарса да аябай экеленип зорго чыгарат. Себеби деген анын жүрөгүндө бекем якыны жок. Бул нерсени чыгарууда акчам көбөйөт, Аллах Таалам ырыскыма береке берет, акыретте муну 100 эселеп, 1000 эселеп Аллах Таалам мага жакшылыгын берет деген нерсе жүрөгүндө бекем болбогондуктан, акча чыгарганы денесинин бир бөлүмүнөн ажырагандай он ойлонуп, ары барып бери келип чыгарышы мүмкүн. Ишенбеген адам болсо такыр эле чыгарбайт. Ал өзүн муктаж деп көрбөйт Аллахка. Мына бул аятта айткандай. Ва амман бахила вастагна, ал эми ким сараңдык кылса, өзүн муктаж эмесмин деп тутса Аллахка, иманга, исламга, келимеге, жалганга чыгарса, фасану яссируху лил усра. Оор жолду, бактысыздыктын жолун биз ага жеңилдетип коебуз дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө айрым бандиттерди, кутурган адамдарды көрөсүздөр. Адамдын акылына сыйбайт, кантип өлтүрүп салды ушуну депчи. Баланчаны өлтүрүп кетиптир, баланчанын үйүн тоноп кетиптир, же баланча мындай деп адамдын чачы тик тура тургандай, уктаса түшүнө кирбей тургандай абалдарды угуп калабыз. Ошондой бузук адамдар чоң күнөө иштерди бир жөнөкөй эле бир таштар жылдырып койгондой эле. Себеби Аллах Таалам айтат, биз жеңилдетип коебуз дейт. Ал адам ошол нерсени тандады, бактысыздык жолун тандады. Оор жол. Ал эми имандуу, чынчыл мусулман адам ал жолду кылыш үчүн оор алады. Ал эми бактысыз адам үчүн оор күнөө ага жеңил. Ома югни анху малуху ида тарадда. Аллах Таалам айтып атат, сараңдык кылган байлыгы, Аллахка муктаж эмесмин деп жүргөн авторитети адамдардын арасында тозокко түшкөн кезде эч кандай пайда бербейт. Ошо жыйнаган, битирлеп сараңдык кылган малы калып калган бул дүйнөдө. Эч кандай жардам бербейт. Силердин азыркы берген садакаңар, кылган кайрымдуулугуңар, азыр сарптаган акчаңар ушул силердин чыныгы акчаңар деп. Ал эми өлүп кетип калган банктагы счетту акчаңар, кородогу малыңар, бекиткен акчаңар, мал мүлкүңөр, алар бүт аялыңгы, бала чакаң, кийинкилер. Ага сен ээлик кыла албайсың. Чыныгы ээлик кылып алган акчаң бул сарптаган акчаң. Сенин соңуңда турат, эч ким ага тие албайт. Калган малдарыңды балдарың сарптайт. Ошон үчүн өзүбүздү дайыма эсеп кылып, ойлонуп, Аллах сактасын. Күнөө иштер жеңилдетилип, мындай напсыбыз тартылып баштаса, өз тоо кылып, заматта Аллахка кайтып, истигфар келтирип, Аллахтан жардам, кечирим сурап, жакшылык жолго бет алып, ошонун үстүндө иштейли, аракет кылалы. Ушул 11-аятка чейинки 2ге бөлгөн Алла Таалам. Аллахка ыйман келтирип, аракеттин үстүндө жүргөн адамга Аллах Таалам ишти жеңилдетип берери, жашоону жеңилдетип берери, бакыттын жолун жеңилдетип берери. Ал эми бактысыздын жолунда тандап алган адамдарга караңгы жолду жеңилдетип берери. Күнөө иштин үстүндө жүргөндөр да ошол жеңил кылат экен. Айрымдарга багымдат намазына жеңил туруп, нафил намаздар жеңилдетилип, зикир кылышка жеңил болсо, Куран окуш жеңил, садака аз болсо да чыгарып коюш жеңил, жакшылыктын үстүндө кылганда рахат алсаңыз, ошол нерседен эс алсаңыз, алхамдулилля, көп Аллахты мактап шүгүр кылыңыз. Ушул жолдо Аллах мени бекемде деп. Ал эми ушул жолдордо жүрөк таарып, намаз окуганда дене тартпай, багымдатка туруш өзүнчө бир оор болсо, анда ойгонурсуң. Бул жалкоолук, ныксыроо камтып адамды Аллах сактасын. Мындай абалда жүрө бербеш керек. Заматта өзүн аракет кылыш керек. Себеби деген Алла Таалам ыктыяр берди. Жакшылык аракет кылсаң, мен силерге жардам берем, жеңилдик кылып берем деди. Алла Таалам Куранда айткандай, Анам сүрө 110-аят, биз алардын жүрөктөрүн, көздөрүн буруп салабыз. Себеби булар ыйман келтирген жок биринчиден болуп. Аларды биз таштап коебуз, бузукулук иштеринде көмүлүп, чөмүлүп, кутуруп абалында жүрө берсин дейт. Аллах сактасын. Адамдын жүрөгү бурулуп калган болсо, көзү чындыкты көрсө да көрбөйт, кулагы укпайт, жүрөгү сезбейт, тагдырында
бактысыздык жазылып калган болсо, ошол жолду Аллах таалам тандаарын билген, ошол нерсеге жеңилдик бере берет. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Бухариде келген хадистердин биринде ушу жаназа окуп, анан кийин бир аз ошол жерде туруп, сахабаларына карап алейхиссалату вассалам ушу сөздү айткан: силердин кимиңер болбосун, ар бириңер буга чейин эле тозоктогу орду жазылып калган, бейиштеги орду дагы жазылып калган тагдырда. Кимиңер бейишке барат, кимиңер тозокко барат, жайы даяр жазылган дегенде, сахабалар айтышты: о Аллахтын элчиси, биз анда ошол жазылып калган китепке эле таянбайлыбы, ошого таянып калабызбы деп. Эмне амалдын эмне кереги бар анда? Бүт жазылып чечилип калган болсо. Айрымдар ушул маселеде тагдырда адашат да. Анан ушул сөздү сахабалар айтканда, эмне деди пайгамбар алейхиссалату вассалам: амалу факуллум муяссарун лима хуликала. Силер амал кылгыла. Жок, амалды таштап салам дебегиле деп атат. Амал кылгыла. Чындыгында ар бир жан эмнеге жаратылган болсо, ошонун амалы жеңил болот деп атат. Сооп амалдар кылыш кандай сизге жеңилби же оорбу? Күнөө иштерди жасаш сизге жеңилби же оорбу? Бир адамды жалган эле айыптап, ушактап коюш, жеңил эле тил менен калп айтыш оорбу же жеңилби? Мына ушуну өзүбүздү карап көрөйлү. Эгерде күнөө иш жеңил эле кылып аткан болсо, тезинен ойгонуп, кайдыгеликтен арылып, тез Аллах тааламга истигфар айтып, тобо кылып кайтып, мындай чоочуйлу бул нерседен. А эгерде сооп амалдар жүрөгүбүз менен жеңил чыгып аткан болсо, Аллахка көп шүгүр кылып, ушул абалды бекемдешин Аллахтан суранабыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып, ал эми ким бактылуу адамдардын арасынан боло турган болсо, бакыттын жолдору, амалдары жеңил болот. Ал эми ким бактысыздык топтогу адамдардан боло турган болсо, ага бактысыздыктын жолдору жеңилдетилет. Ошондой амалдарды жасайт. Андан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул аятты окуду. Жаңы биз өтүп аткан: ал эми ким берсе, такыбалык кылса, акыретке ыйман келтирип, ишенип, чындыкка чыгарса деген аят. Мындайча айтканда, ыйманы келтирсе, таква болсо, жакшылыкты кылып жүрсө, Аллах таалам бул адамдарга жеңилдетилет. Ал эми акыретти жокко чыгарып, бакылданып, сараңдын үстүндө, менменсиктин үстүндө жүргөн адамга кайыктагы бейиштин амалдары жеңилдетилет. Себеби ал адам ошол оор амалдарды тандады, тозоктун амалдарын тандады деп атат. Андан кийин бүгүнкү күндө дагы ушул жерге тиешелүү шайтандар көп адамдарга ушундай пикирди берип, ошол пикир менен алданып жүрө берет. Мисалы, ай тууганыбыз же улуу аксакалдар, намазга келиңиз, ажал жетип күн бүтүп калса, ошентип эч кандай Аллахтын алдында дайыны жок, барып каласыз, же өтүп кетпейли деп чакырык кылып, неме кылса эмне деп жооп берет? Айтышат: эми Кудай таалам хидаят жазбаса, көкүрөктү ачпаса, кайдан болсун, анын да бир убакыты келер, анан көрө жатарбыз дейт да. Мындайча айтканда, хидаятты, ушул көкүрөктү Аллахтым ачпай атат дейт. Ошон үчүн мен жүрөм дагы деле, өзүнүн убакыты келет, анан Аллах таалам ачканда ошондо окуйм дейт. А ошол эле учурда ырыскы маселесинде келсе, ай сен тырпалактап мына дордой кеткендер 4-тө туруп алып 5-те туруп кетишет. Эч ким айтпайт. Эми Кудай таалам бир өзү ырыскыны берем десе, өзү эле үйгө келип калар. Жазылган болсо өзү болор деп үйүндө отура бербейт, себептерин аткарат. Дүйнө үчүн иштеген адамдарды көрсөң, ажайып таң каласың. Эсеп кысаптары, анализдери, умтулуулары, кайгапазы, сарсанасы, уктаса да бүт алдын алып, сезон келсе кантип колдоном, кантип пайдаланам деп. Аллах таалам ырыскын ачпай атат, ачса өзү келет деп жатып алган адамды көрбөйсүң да ал маселеде. Мына ошол бул жерде өзүн таштап коюу, сараңдык кылуу деген, ойлобош керек, сараңдык кылууну чеги адам өзүнө да сараңдык кылат. Кой, бир аз беришендик кылып, напсимди көндүрүп, жакшылыкка намаз окуганыңыз, садака бергениңиз, ибадат кылганыңыз, жакшылыкта жүргөнүңүз бул беришендик да туугандар. Ошол беришендиктин белгиси ошентип өзүңүздүн жаныңызды куткарып атасыз, курбанчылык кылып атасыз деген сөз. Бир кедей кембагалдарга бир жакшылык берсеңиз, алардан жакшылык күтпөңүз, Аллах тааламдан күтүңүз. Вама югни анху малуху ида тарадда аяттын уландысында. Ушул капыр адамдын, акыретке ишенбеген, текебирлик кылган, менменсинген адамдын сыпаттап оор жака багыттайбыз дегенди айтып, андан уландысында айтып атат. Анын бир топтогон малында, акчасында эмне пайда берет ага дейт. Алоолонгон отко ыргытылган кезде эмне пайда берет өлүп кеткен болсо? Өлүп кеткенден адамга эч нерсе бул дүйнөдө сарптаган акчалар пайда бербейт туугандар. Ошол тирүү кезинде, ден соолугу бар кезинде сарптаган бир сом акчасы жаны кекирте келип өтөт деген угуп калганда сарптаган акчасын миллион акчасынан жакшыраак. Ал эми эч нерсе кылбай өтүп кете турган болсо, анын балдарына таштап кеткен акчалары, топтогон акчалары эч убакта акыретте аны куткарбайт. Вама югни анху малуху ида таратта. Инна алейна лал худа. Андан бизге
хидаятты, түз жолун көргөзүү бизге таандык дейт Алла Таала. Мындайча айтканда, адамдардын түз жолго табышына Алла Таалам ушундай себептерди, жеңилдиктерди берди. Акыл бердим, көз бердим, кулак бердим, жүрөк бердим, өзүңөр мени таба алгыла деген жок. Аллах Таалам асмандан китептерди түшүрүп турду ар бир пайгамбарга. Адамдардын арасынан пайгамбар жөнөтүп турду. Биздин тил менен, биздин кандай жашасак ошондой жашап көргөзүп берди. Андан кийин алымдар, андан кийин чакыруучулар, мына ушинтип жаратылыштын кулушу, күн, түн келгени бүт аян белгилерди берип атат, карлыкты берет, оорчулукту берет, эскерлеби адам деп. Түз жолго түшүп калса экен деп, Алла Таала бүт себептерди, аламаттарды, белгилерди, аяндарды берет. Ойгонсун, ушу бара турган жагына кам көрсүн деп. Ва инна лана лал ахирата вал ула. Чындыгында акырет жана абалкы бул дүйнөгө жашоо да бизге таандык. Эмне үчүн акырет биринчи аталды? Болбосо бул дүйнө биринчи жашалып, бул дүйнө бүтөт, анан акырет башталат. Себеби чыныгы жашоо акыретте. Ошон үчүн бул жерде да аятта дүйнөнү кийинке койду. Ошол акыретте да бактылыкту берүүчү бизбиз, бул дүйнөдө да ийгиликти берүүчү бизбиз, мунун баары бизге таандык деп. Фаңдартукум наран таляддо, мен силерди алуулангон от менен эскертем деп Алла Таала айтып атат. Ла яслаха илал ашко. Ал жерде ал отто күйө турган тек гана бактысыз адам гана күйөт. Ал адам кандай десе, аллади каддаба ва тавалла. Жүз бурган, жалганга чыгарган. Жүз бурган жана жалганга чыгарган. Жүз бурган деген Аллахтын аяттарын угуп атса да, көрүп атса да, көрмөксөм салгандар. Укса да укмаксан болуп кайдыгер болгондор, же акыры барып жалганга чыгаргандар. Ва саюжаннабу халатко. Ал эми таква адамдар сак болот ал тозоктон. Эмнеге десе анын сыпатын караңыздар, ушу акыркы аяттарда. Аллади утималаху ятазакка. Ал адам өзүнүн малынан, акчасынан чыгарат. Эмне максат десе, ятазакка, тазаланайын дейт. Биринчиден акчасын тазалайт, экинчиден жанын тазалайт. Акча чыгаруу менен туугандар курбанчылык кылуу, кайрымдуулук кылуу, жакшылык менен адам эки нерсени тазалайт. Акчасын тазалайт. Акчасын тазалоо деген сөз береке келет, акчасы көбөйөт, бале кырсыктан алыс болот, жанын тазалаган ушул. Жана акыретте таза жан менен барат. Таза жандар гана бейишке кирет. Эми ошол акчасын чыгарганда абалды айтып атат. Омали ахадин индаху мин ни'матин туджза. Ошол акчаны чыгарган кезде ушундай адамдарга бербейт. Мынтип, ай бул адам мага жакшы сүйлөдү эле, тигил адам мага жакшы мамиле кылат эле, ошого берейин. Тигил адам мага жакшы акыбалымды сурап турат, ошого берем деп. Акчасын чыгарганда эч бир адамдан бир үмүт кылып, же мамиле үмүт кылып, же ушул адам жакшылык кылды эле, ошол адамга берейин деп антпейт. Кедей кембагал берет. Анын мүнөзүнө, мамилесине көңүл бурбайт. Жана ошол адамдан мамиле күтпөйт, рахматты күтпөйт. Эмне кантип берсе, илла иптига вачхи роббил аала. Улуу болгон Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн гана. Аллахтан гана күтөт. Вала сауфа ярда. Жакында бул адам ыраазы болот деп. Муфассирлер айтат, ул Абу Бакырга түшкөн дейт акыркы 3 аят. Себеби Абу Бакырга радиаллаху анху айрым сахабалар келип айтканда, "О, Абу Бакыр, сен эмне кулдарды азатка чыгарганда, жалаң ушундай бир жесирлерди, алсыз болуп калган кулдарды, картайып калган адамдарды чыгарасың. Мындай бир күчтүү кулдарды чыгарбайсыңбы? Алар сага колуңа кол, бутуңа бут болуп жардамы тиет эле го келечекте" дегенде, Абу Бакыр эмне деген? Себеби дегенде кулду чоңураак, күчтүүрөөк кулду азат кылып койсоңуз, ал адам кийин иштейт, өзүнчө бир күчкө ээ адам да. Ал эми кемпир картаңды чыгарсаң, же бир алсыз, жесир аялды чыгарсаң, эмне пайдадан? Пайда жок да, мындай чыкканда сага жардам бере албайт. Ал эми күчтүү жандай кулдар болгондо, аларды чыгарып койсоң, сага рахмат айт, өмүр бою жардам берип жүрүш мүмкүн, кызматында жүрүш мүмкүн. Абу Бакыр айтат, жок дейт. Мен Аллах Таалам гана соопту каалайм. Булардын азаттыкка чыгарып алып, булардан кайра бир мамиленин мага кереги жок дегенде. Кемпир болобу, чал болобу, жаш баласы болобу, жесир аял болобу деп. Ошондо ушул аят түшкөн дейт. Ихластын туу чокусу да. Туу чокусу ушундай. Бул дүйнөдө адамдарга мамиле кылган, керек болсо камчысы түшүп калса дагы ушул камчымды алып берип койчу деген эмес дейт Абу Бакыр радиаллаху анху. Бир адамдарга күнү түшүп, бир жакшылык кылып, адам бир нерсе үмүт кылып, азыркы күндөгүдөй жана милдет кылган биякта турсун, Алла сактасын. Милдет кылганда ал сообу күйүп жок болот. Бир нерсе жакшылык кылып, артынан милдет кылганда. Ал эми Аллах үчүн ихлас менен кылган адамдардын сообу Аллахтын алдында турат. Бул адамдардан эч нерсе үмүт кылбайт, жакшылыкта жүрөт. Ушул Лайл сүрөсүнүндөгү кыска айтканда ушул маанилер камтылды. Бул аяттарда, бул сүрөдө момундардын жолун, сыпаттарын, абалын, жана ошондой эле Аллахтан жүз бурган адамдардын сыпаттарын, абалын, жана адам берешем болуп олгондогу абалы, жана ушул өтүп аткан күнүндөгү, түнүндөгү абалдан сабак алып, өрнөк алышы,
анан жакшылык адамдардын умтулганы ар кандай экендиги ошолорду Аллах таалам сыпаттап баарыбызга эскертти. Иншалла дагы улантабыз биз кыска сүрөлөрдү. Эгерде жакшы түшүнүп алып, Аллах тааламдын аяттарын ошол менен Куран окуганыңыздарда, намаз окуганыңыздарда өзгөчө таасир берет. Болбосо Куран бул негизги максаты ушундай кылып окуп, түшүнүп жашообузда жашаш. Куран менен практика кылып жашаш үчүн түшкөн. Жөн эле бир өлүктөрдү окуп коюп, же болбосо тумарга байлап коюп, же дуалга кооз кылып илип коюп, же болбосо ооруларга демге салып коюп, анан ушинтип той аштарда окуп коюп, мунун үнү керемет экен деп андай бир максат эмес негизи максат. Негизи максаты ушул менен жашап маани маңызын билүү, колубуздан келишинче.